сизге мотивация берейин деп келсем, сиз мага мотивация берчү дейсиз го. Ошол жактан машина коюп кетип, анан баспай калгам. Азыр ойлоп коем, жана жумуш жок деген адамдарга таң калам да. Жумуш тогулуп тура. Мурда көчөгө чыккандан уялчубуз, азыр жардам сурагандан уялбайбыз. Тартып кой, түртүп кой. Бир күндө 2-3 клиент алып үйгө чарчап барсам, ушундай өзүмдү герой сезем да. Сен өзүңдүн жумушуң менен любой адамга керексиң да. Ул сразу айтты, баспайт бул деди. Баспайт, үмүтүңөрдү үзгүлө, бакшы-макшыга барбагыла деди да. К нам часто обращаются будущие мамочки, можно ли лечить зубки во время беременности. Да, конечно, во время беременности можно и нужно лечить зубки, но самым благоприятным периодом для лечения зубов является второй триместр беременности. В этот период, если нет угрозы, то мы можем проводить все манипуляции в полости рта. Анестезия, лечение, пломбирование, удаление. Все эти манипуляции можно проводить во втором триместре беременности. Единственное, что нельзя делать во время беременности, это проводить ультразвуковую чистку полости рта. Салам достор, аты-жөнүм Назира Бердиғұлова, биздин расмий каналыбызга кош келипсиздер. Биздин каналда аябагандай кызыктуу маектер болот. Ошондой эле жашоо өзү кызык, жашоону кызык кылыш үчүн биз өз аракет жасашыбыз керек. Замир экөөбүз азыр биз Каражыгачтабыз. Каражыгачтыктарга чоң салам Дубай жолдоп коелу. Сиздерде салкын экен, мага ошол нерсе жакты. Баса Каражыгачта Роза деген салонго баш багып калдым. Ал жакта Роза Бигалиева деген бир сонун эжекем бар экен, жашайбы экен, бир аябагандай жаш көрүнөт экен. Ошол нерсеси менен секреттеримен бөлүшсүн. 27 жашында автокырсыкка кабыл болуп, арабага отуруп калган экен, бирок жашоого чөкпөй, наразы болбой, азыркы учурда сонун салон ачып, бир кандай десем, жашоодогу рахаттарды табып, өзүн алдыга сүйрөгөн мезгил экен. Менимче бул маек сиздерге абдан кызыктуу болот. Позитив, эмоция жана күчтүү мотивация ушул видеодо. Биз менен чогуу болуңуздар. Энче Роза айым, кандайсыз? Жакшы, келгиле. Жакшыбы? Жакшы, шүгүр, Кудайга шүгүр. Каражыгачка келер менен эле салкындыкты байкадым. Бул жак салкыныраак экен, шаарга караганда. Негизи шамал болуп турат бияк. Жакшы. Мындай сквозняк да. Анан чымын-чиркей жок. Бияка көчүп келбейсиңерби? Бул жакта бир суу жетет. Биз бир суу жашап турсун бул жерде Каражыгачта. Розочка, мен аябай сенен сыймыктанам да. Анан сиздердин өзүңүз жерде бир мындайча подружкаңар бар экен го. Арабада отурган бир ом подружкаңыз бар экен. Ал жакта Венера деген бир айым бар. Жакында эле интервью берип чыккан. Анан сизди мактай эле берет эле. Анан атайым сизди көрөйүн деп келдим. Мен абдан кубанычтамын сизди көргөнгө. Алгачкы эле маегибизди ошол жумура журт менен амандашып анан баштасак. Саламатсыңарбы достор? Салон красоты Розага келгиле деп койбойюнбу? Тик ачык эле реклама. Жакшы. Розочка, мындай да ушундай салонун татынакай энергия аябай күчтүү экен да сиздечи. Мен сизге мотивация берейин деп келсем, сиз мага мотивация берчү дейсиз го. Буйруса. Мен улам, бул арабага отуруп калдыңыз. Же бул эмне төрөлгөнүңүздөнбү, же кандай бар экенби бул? Приобретенный деп коет. Мен 27 жашымда Тараз шаарында соода кылып жүрүп, ошол жакта 4 жыл иштегем соода кылып. Ошол жактан машина коюп кетип, анан баспай калгам. Отурганыма уже 23 жыл болду. Арабада отурганыңызга 23 жыл болду. Арабага отурга чейинки жашооңузду көрүп келейикчи, саякаттап. Менчи ал жакта сонун күндөр бар болсо керек, Ооба. Окуу жайда бүттүңүз. Мен мектепте эле бүттүм. Андан кийин окуган жокмун, ошо иштеп кеттим ары карай. Ошо ар кайсы соода тармакта иштедик, швейный цехте иштедим, кафелерде иштедим, официант болуп. Анан 2096 жылы ошо Таразга кетип, Жамбылга. Жамбылга. А кезде Жамбыл болчу, ошол жакта иштеп, ошол жакта иштеп жүрдүм. Бир курбу кызым менен, ал казак болчу, экөөбүз бир двухкомнатный квартира алганбыз. Анан ошо кийин мен баспай калгандан кийин ал жакшы бар деп койду. Анан ал үй өзүнө деле буйруган жок. Баягы бумеранг деп коет го. Бирок мен ошо бир 2002-де зорго коляска тапчу эмеспиз анда. Жок беле албайсыз. Ошо жок болчу. Кыргызстанда дегеле. Дегеле жок болчу, аз болчу да Кыргызстанда. Анан ошо бир коляска таап Таразга барган байкем баласы менен экөөбүз барып ошол кызга жолугуп үйүнө барып эметсем ушундай мен жаман көрдү да. Анан колуңан келсе соттошуп ал деди да. Ал киши өтүп кетти. Батерди чогуу алдыңарбы? 2 комнатный квартира болчу да. Анан кийин мен айттым, мен соттошо албайм. Бирок сага да буйрубайт бул үй дедим да. Бул үйдө мен 5 жылдык эмгегим бар. Мен кандай мүшөктү ийниме көтөрүп, жана желим пакет сатчубуз.
ошол анан ошентип алынган үй болчу да. Анан ошентип ыйлаган бойдон ичим күйүп кете берди. Анан 10 жыл өттү. 10 жыл өткөндөн кийин ошо каза болуп калыптыр. Анан үй эмне болгонун билбейм да ошо менен. Анан кайра анын баардыгын эметиш, алып көтөрүп чыгыш уже зачем артка кайрылып? Алдыга жүрүшүбүз керек да. Эмне болуп кырсыктап калдыңыз? Базардын жанынан жолдун аркы бетине өтө берип эле. Азыр биздин Аламедин базарды ортосунан тосуп салышты го цемент менен. Жолдун аркы бетине өтө албайт, только светофордон өтүп атышат го. Тиги жакта деле базар ошондой болчу. Эки жакта светофор бар, бирок элдер эмнегедир жолдун ортосунан чуркап өтөт да. Ошентип өтүп атып эле байкабай аркаман урду да. Анан ошондо кабыргалар сынып, ички курулуштар айрылып, анан плюс позвоночник сынган да. Анан ошо оң тарабын тарап жагында ошо бир бөйрөк жок, ушундай немелер жок да. Анан кийин плюс бел сынган да. Айдоочу жардам береби? Айдоочу бир операцияны ошоктон жардам берди, казактар да алар. Анан биз Кыргызстандын гражданы болгондуктан алар деле эми баягы көрдү да, биз адвокат жалдай албайт, мамамдар сотко бере албайт, алып кеткенче шашты да, булар деле бияка алып кетсем эметем деп эле анан. Сразу эле мамамдар 10 күндөн кийин скорый менен алып кетишти. Ошо жол киресин төлөп бир операцияны жасап берди, болду. Анан бияка келгенден кийин башталды да, анан биякта эмне деген мал кетти, акча кетти, карызга баттык, кыйналдык. Мен эсимде ошо больницадан чыкканда үйдө нан, сахар болсо да шүгүр да, ушинтип жашап калдык да. Ошо тапкан деле мамам эне деген кыйын экен да, бул бир бадыраң, бир помидорду алып келип эч кимге бербей катып мага витамин болсун деп жегизип ушундай бакты да мени. Анан отурганды үйрөндүм, тамак жегенди үйрөндүк. Ошо урушуп атып, тур, отур. 5 мүнөт отурчумун мен коляскада, эмеде креслода. 5 мүнөт белим чыдабайт, кайра жата калам. Анан ошентип күндө 10 мүнөт, 15 мүнөт ушинтип үйрөндүк да. Отурганды үйрөндүк, тамак жегенди үйрөндүк. Кадимкидей эле бүт баарынан эметип калат экен киши. Ашказанында жөндөп иштебейт, ушундай кыйын күндөр өттү. Таштап салдыңызбы? Жок, таштаган жок. Мамам оор операциялар. Жок, операциядан кийин алың кетип, арыктап, укмуш эле болот экен киши. Айыгып, өзүңө келгенче бир 2-3 жылдай кыйналып жүрдүк. 3 жылдан кийин ошо тыкан отуруп, тыкан эметип калгандан кийин трудотерапия болуп, мамам мени жана токуганды үйрөттү. Айтып атпаймынбы, камыр жууруп, пилмен түйүп, ушунун баарын, идиштерди алып келип гарра кылып үйүп таштайт, идиш жууйм. Эски төшөктөрдү давай жыл сайын жай келгенде эле мамам эски төшөктөрдү ыдыратабыз деп ыдыратып, өрттөгөнүн өрттөп, өзү көктөп, мен курап ушинтип эле жатчыбыз. Ушу кол бошобойт да. Азыр ойлоп коем, жана жумуш жок деген адамдарга таң калам да. Жумуш толтура жумуш. Просто өзү жалкоо да адам. Апаңыз депрессиядан чыгартыр дейсиз, депрессияга түшүргөн жок. Мени баягы азыр мен байкап атам да, аларды өз алдынча жалгыз өзү бир комнатка адамды жапкырып коет экен, ооруган адамдычы. Антпеш керек. Ал аякта жатып алып жалгыз өзү жинде болот да. А мени андай кылган жок да, мени чоң кухня бар болчу, жана от жаккан жер кухня. Ошо жерге эле жаткырып койчу. Ошо жерге баары чай ичет, ошо жерде жашоонун баары ошо жерде да, кызыктын баарычы. Ошентип эле мен депрессияга ыйлай албайсың а жерде даже. Эмне болду, эмне ыйлап атасың деп эле ушинтип эле. Бирок мамам казыр кийин айтат да, эшикке барып ыйлап келчүмүн дейт. Эшикке барып тиги огород жакка барып ыйлап анан көзү кызарып, билесиң да, ушу көзү кысарып, ушинтип эметип келет да, анан билгиспейт да мага. Билгиспейт. Баягы носки сатып жүргөндө да носкилер өтпөй калат. Кээде ошо бирдемкеге бартыр кылып салчубуз. Бир кыйын заман болду го, 2004-3 жылда ошо носки токуп сатып жүрдүк. Ошондо Дордойго апарып, жипке бартыр кылып келет. Мамам экспедитор деп койчу эле, ошондоймун деп ошолорду алып базарга барып, мама да кызык болду, мага да кызык болду. Ал түрдүү жиптерди алып келет, токуп сатабыз, ушинтип кызык алаксып жүрдүк да, телефон пайда болгончо. 2007-8-дерде биздин колубузга телефон тийди, анан Одноклассник чыкты, анан ошо Одноклассниктен анан заказ алып, заказга уже көйнөк сого баштадым, кардиган сого баштадым, ошондойлорду көп нерселерди токуп, сатып, ошентип иштеп калдым да. 2018-ке чейин иштедим, анан могу сулуулук эмесине өтүп кетип, ал бар жайында калды да. Сиз кырсыктап калганыңызда апаңыз канча жашта эле? 58-59 экен. Азыр 82-ге келди.
азыр карып калды да. Ошол кезде мен ойлой берчү экенмин, бул өмүр бою ушундай жапжаш болуп эле мени аркасынан мынтип көтөрүп алат. Аркасынан көтөрүп алып эле ушинтип эле жүрө берет деп, жана убакыт өтүп кетет экен да. Билинбей эле 23 жыл өттү. Убакыт тез эле өтүп кетет экен да. Биз туугандар кандай кабыл алды? Алар деле мындай неметкен жок, кандай десем, мындай бөлүп неметкен жок. Кайра алар деле ушу жардам бергенге аракет кылып атышты. Байкемдер көтөрүп чыгып, мурда байкемдер көтөрүп жүрүштү. Кийин алардын балдары көтөрүп калды. Анан кийин өзүм чоңоюп, тиги чоң кыз болгондон кийин азыр эч кимге көтөртүрбөй эле өзүм эле керебетке секирип отуруп, кайра коляскага секирип отуруп ушинтип калдык да. Мурда көчөгө чыккандан уялчубуз, азыр жардам сурагандан уялбайбыз. Тартып кой, түртүп кой. Мисалы мен жерге, Кудай сактасын, жерге түшүп калсам коляскадан, кайра коляскага отура албайм. Мага бирөө жардам берип отургузбаса мен отура албайм. Ушундаймын да мен. Бирок үйдө кровать бар, кроваттан коляскага ушинтип отура алам да. Анан сиңдим, жалгыз жашайм деген ат эле, просто кыздар бар, келип турат, соседтер бар, подружкалар бар, сиңдим келип турат бир жумада 2-3 жолу. Ал бир звонок ал учуп келет да. Бир тууган. Бир тууган ошо сиңдим аман болсун. Апамды да карап, после инсульта мени да карап, тим эле учуп жүрөт да, эки ортодо байкуш. Баласы да жардам берип атат. Апаңыз инсульт алып турган сиңдимин карап атат деп атпайсызбы? Анан ушул апама мен жардам кыла албай жатам деп бир жан дүйнөңүздө эме жокпу, өксүү? Жок, кээде болот андай, бирок азыр мен иштеп атам да, иштеп атам. Бирдемкелерди апарып берип, ушу көңүлүн көтөрүп, кээде бир ырчы бала бар. Самат деген, ошол неме менен мамам өзү жакшы ырдачы. Ушуму кыштан бери ырдабай калды да. Анан ошо көңүлү көтөрүлсүн деп кээде ошо баланы да жалдап алып барам да, өзүнүн машинеси бар, сүйлөшүп алам. Ошол барып эме менен ырдап берет, кыяк менен. Жакшы ырдайт аябай. Ошол 2 жолу алып барып келдим, ошонун дагы буйруса ой бар, ошо алып барып келгенге. Анан колман келгенди кылып атам да. Эми эненин ак сүтүн биз актай албайбыз. Эмне кылсак да, өзгөчө мен. Мага деген салымы аябай күчтүү да мамамдын. Мени отургузуп, кайра иштетип, ошо эме мотивация берип, адам кылган ошо апам. Эмне үйдө отуруп калдыңыз? Көп жылдар бою чыкпай, чыккандан уялчуңуз беле? Мен элди тааным, мен Кыргызстан боюнча мен эле инвалидкенмин деп эле. Ушундой эле жүрдүм да. Көчөгө чыккандан уялып, анан кийин телефон пайда болгондон кийин толтура кыздар менен таанышып, ошо 2015-те бир проект болуп, Теңдик деген коомдук, ошо коом чакырып, ошо Бишкек паркка келип, анан 100 кызды көргөндө челюстүм түшүп калды да, жөн ушунча инвалидтер көппү деп. Жашы да, карысы да, сулуусу да бир сон. Сиңдим, сен да ушу кыздарга кошулбайсың, карачы, булар жакшынакай кийинишет экен, боёнушат экен, бир жака барышат экен деп. Анан ошолор менен таанышып, бара-бара ошо кыздар чакырып, ушундай окууларга келип, өзүм да иштеп, ошолорго кошулуп кеттим да. Анан ушундай болуп калдык да, иштеп калдык да, самостоятельно. Роза Бегалиева болуп калдык. Роза Бегалиева болуп калдык. Апаңыз каршылык көрсөткөн жокпу Бишкекке? Башында эметти, урушту. Эмнеге барасың, сени ким карайт, анан ооруп калсаң ким карайт, анан башың иштебейт деп эле сөздөрдү айтты да. Анан болбой эле кетип калдым. Анан кетип калсам, анан бирок такай чалып турчу да. Кийин өзү ооруп калды, азыр чалбайт. Ага чейин эмне тамак ичип атам, эмне химик да мамам. Эмне дары ичип атам, дарынын алган дарымды кагазын коробкасы менен мамама жөнөтөм, ал полный составын окуйт. Ушун полный контролдо болчумун да. Ушу былтыр, мурдагы жылдан бери, былтыр өзгөчө. Вообще мени эмете албай калды. Контролдо албай калды. Карай албай калды, өзүн караш керек болуп калды, ооруп калды, өзүн карап, өзү баладай болуп, ага бир адам керек болуп калды. Демек, Бишкекте жашоо бар экенинен сиз жанагындай чоң иш-чараларга келгенден кийин билген турбайсыз да? Жок, мурда эле кыздар жашап жүрүштү да. Кыздар айтып атты да, Роза эже шаарга келиңиз, биз деле иштеп атабыз, жашап атабыз. Мен такыр элестете алчу эмесмин, кантип ушу кантип жашайт коляскада отуруп депчи. Анан бара-бара үйрөндүк да. Үйрөндүк, көндүк. Ар бир биздин жашообузга келген адам бир салым кошуп кетет экен да. Мен жашоомо келген салым, мына подружкаларым, кыздар, эжелер салым кошуп атат да. Мен ушундай состоянияга келгенимечи. Ар бир жүргөн адам
кызбы, эркекпи, подружкабы, кошунабы, эмне минусубу, плюсубу айтып атпайм, жана квартирада дагы кыздар, ар кандай кыздар менен жашадым. Алар дагы ошо өздөрүнүн. Бул баары бизге сабак болот экен, практика болот экен, баардык керек нерсе экен да, баардык нерсе. Все, что не делается, все к лучшему деген бекер эмес экен. Эми кээ депрессия түшүп кетет го. Мындай карап көрсөк, жөн эле карабак эле отуруп алганыңыздар болбосо, мындай акыл эсиңиздер тунуп, мээңиздер иштейт, колуңуздар иштеп атат, кулагыңыздар угуп атат, көз көрүп атат, өз кыймылдап атат. Неге таштап салышат? Таштаган себеби билбейм, мен ойлойм баягы. Болду ошондо же жакшы бир адис керекпи дарыланып атканда, жакшы психолог керек болуш керек. Психолог керек баары бирчи. Анан бирокчу мындайда, мисалы, мен бул жакта бир немелер, тааныштар бар да, анда ошо катуу ооруп калды да. Анан ошол психологко барса, кайра ал аяктан еще хуже болуп келди психолог. Анан ошол айтат да, мен андан көрө роза жеге барам, ошол менин сонун психологум депчи. Ушундай да, адамдар ушундай да. Анан бир адам болот экен да, ошол адам сен или психолог болот, или башка бир подружкаң болот, же да бир тууганың, же жөн эле мындай кошунаң, ошол сага ушундай мотивация берет да, ушундай сага психолог болуп берет да. Эми баягы мен үмүт менен жашап жүрдүм да буга чейин. Анан кийин бул кыздарды көрүп эметкенде, булар да мага айтып атпайбы, ушундай дем күч берди да, мына мен жашай алам, иштей алам, мен деле адамдар сыяктуу эле боло алам депчи. Анан бирок баягы күндө эртең менен турганда, мисалы жөн эле мен үйгө батпайм да. Ушу үйгө батпайм мен. Иш кылып чыгып кетиш керек да үйдөн. Или салондо жүрүш керек, или башка жакта, бир жакта жүрүш керек да. Анан иштеген баспай калган адам иштесе, бул ушундай өзүнө мотивация берет экен да. Мына мен отуруп алып, мен адамга керек экенмин депчи, адамга керек болушуң керек да, бир нерсе менен керек болушуң керек да. Носки токуйсуңбу, же токуганды үйрөтөсүң, же психолог болуп бересиңби, ушундай болот экен да. Мен ошондой деп ойлойм да. Мен бир күндө 2-3 клиент алып үйгө чарчап барсам, ушундай өзүмдү герой сезем да. Кыйраттың бүгүн депчи. Качан келдиңиз? Кандай кабыл алышты сизди? 2019-да квартира издеп, ушу Аламединден бияка көчүп келдик. Квартира издеп таппай койдук да. Анан баягы ушундай суроо берген мага. Бир соцопрос болуп ушундай суроо берген да. Ушундай кандай кабыл алды дегендечи. Акчаң болсо любой адам кабыл алат. Биздин Кыргызстанда. Мага десе 10 жолу инвалид болуп кет. Эгерде сенин колуңда акча болсо, любой эшик сага ачык. Мен ушундайга жыйынтыкка келдим да. Акчаң жокпу? Сен хоть басып жүрсөң дагы эч нерсеге немете албайсың. Просто өзүң иштеп аракет кыл. Сен өзүңдүн жумушуң менен любой адамга керексиң да. Сен эгерде колуңдан эч нерсе келбесе, сен жөн эле адам болуп турсаң, сен эч кимге жардам бере албасаң, же сенден колуңдан эч нерсе келбесе, сен эч кимге керек эмессиң. Алсаң аман болсо да. Ооба, хоть эмне болуп кет. Хоть спортсмен сыяктуу күчтүү болуп кет, сен мага эчтеке жардам бере албаса, мен ал адамга кайрылбайм да, туурабы? Пайдасы, ооба. Баспай калсаң деле адамга пайдаң тийсе, мен көп адамга керек экенмин, себеби мен больницага жатканда билдим да. Неге? Клиенттер мени туттуп баштады да. Качан келесиз? Кандай болду? Катар тапла, мисалы үчүн, чынында эле сиз жогоруда айтып калбадыңызбы? Көп кыздар жумушка орун албай койду депчи. Жумушка барайын десек, кабыл алайын деп барганда бизди мындай тутуучубуздан карап, башыбыз карап, жумушка кабыл албай, аябай оор күндөр өттү деп калбадыңызбы? Оо, жумушка жумушка кириш аябай кыйын да. Басып жүргөн адамдар өзүнө кыйын, бизге өзгөчө да. Анан кийин азыр деле кыздар бар мага жазган. Мен визажистти бүттүм, мен маникюрду бүттүм, сиздин жаныңызга келсем болобу депчи. Азыр күнгө чейин да баягы эле могу жактан бир келин келип кетти да. Но менин моорик 10 квадрат метрим каягына алам? Мен өзүмө зорго бир күндө 2-3 клиент алсам, Кудайга шүгүр. Бүгүн таптым, мына 1000 сом таптым, же 500 сом таптым, же 100 сом таптым деп сүйүнүп үйгө барам да. Бүгүн бирдемке алып жесем болот экен депчи. Анан бөлөк адамды иштете албайм да. Себеби биякта салон көп, анан бу жерде условия жок. Вообще условия жок да бу жерде. Эми баягы мурда 2 кыз иштечүбүз, иш клиент талашып калчубуз да. Ошон үчүн адагы жол алыс болуп кетип калды. Бирок мен чарчап калып атам.
азыр деле эгерде жакшы опытный мастер болсо, ал биякта жашаш керек иштеген. Бул центр эмес да. Аны мен өзүм мечтать эте берем да, ушундай даже кээде ойлоп кетем, бир бай киши болсо, мага салон ачып берсе, полный доступ менен мен ошону арендага алып, кыздарды иштетип, аларга арендага берип, ушу баарыбыз ошо жерде иштеп, именно мүмкүнчүлүгү чектелгендер ошо жерде окуп, үйрөнүп, мен еще үйрөтөм. Маникюрду үйрөтөм, визажистен да сабак берем. Курсы вязания да бар да менде. Ошонун баарын ошо жерде үйрөтүп, ошо жерден практика алып, такш алып, колдорун набивать этип, анан любой салонго эшикти тээп кирсе болот да. Туурабы? Мисалы, коляскада отурса деле, мощный мастер болсо, любой жерге жумушка кирет да. Өзү мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, еще окууну жаңы эле бүтсө, практика жок болсо бизде албайт жумушка. Вообще албайт. Эми тааныш болуп эле албаса, биз деле ар кайсы жака урунуп жүрүп, эмелерди, шин цехтерди аралап жүрүп, эптеп, анан адам болдук да. Бир жыл, конечно, бир жыл кыйналдык бул жакта клиент топтоп. Анан экинчи жыл, мына үчүнчү жыл иштеп атам, шүгүр. Кудайга шүгүр, өзүмдүн канча клиент экенин билем, шүп клиенттерим бар да. Жардам беришип, кошуна колоң өтүп бараткан кишилер. Ооба, бул аябай неме кайрымдуу, бул Кара Жыгачта элдери да жакшы. Деги эле көчөдө мас көрбөйм мен, деги эле хулиган көрбөйм бул жерде. Анан тынч, жакшы да. Анан бул мектептеги балдар да аябай жакшы. Бул кышында муну колясканын дөңгөлөгү тоңуп, бул аябай суук болду го. Гололедто коляскам жөн эле уулуп кетет экен да. Үн чыгат экен да кадимгидей. Кыч деп. Анан тайгаланып, минтип тайгаланып, мен да жүрө албай калдым да. Балдар өздөрү эле чуркап келип жардам берип атты. Бир жолу мен тааныбайт экен, бир такси ушакта жашайт экен, ошол алыстан артыман келатып көрүп тур да, мен минтип дөңгөлөгүм тайып аткан. Ошол токтоп, машинасын коюп, мен салонго киргизип коюп анан кеткен да. Ушундай адамдар көп биякта. Жакшы адамдар көп, э? Жакшы адамдар көп, кайрымдуу адамдар аябай көп. Бизде Кыргызда, бизде жөнөкөй адамдар көп эметчет да. Кайрым, потому что алар түшүнөт да. Анан жашоо кандай кыйын экенин түшүнөт. Балдарга да үйрөтөт го деп ойлойм бул мектепте. Саламдашып, түртүп, тартып, мен көчөдө калбайм Кара Жыгачта. Любой моментте сүйрөп кетет. Жакшы биякта, элдер жакшы. Суу айыңыз да? Аябайчы. Көзүңүздө жайнап турат, мындай бир сизден көп бир адам заты, аял заты ала турган касиеттер бар экен да. Сүйгө кабыл көрдүңүзбү? Сизде аялды сүйбөй калуу мүмкүн эмес да? Ал теманы айланып эле өтүп кетип калбайлы депчи. Колуңузду сураган нерсе барбы? Болду. Болот андайларчы. Бирок кимдин кандай ою бар экенин билбейсиң да. Кээ бирөө жакшы ой менен айтат. Бая бир молдо сыяктуу бирөө жазды эле мага. Мен сени алсам деген, мен 5ке чыгам депчи. Антип мени албай эле кой деди сен. Сүйүп ал дедиңиз. Анан со временем сүйүп кетем деди. Ой, андай болбойт дедим мен. Ошол сыяктуулар бар да. Анан бизди да сүйгөндөр бар, биз сүйгөндөр да бар. Болот андай. Болуп турат. Ал бул коляскага ограничение бербейт да. Арабада отурганга эч кандай тиешеси жок, э? Сүйгөн адам сүйө берет, э? Ооба. Төрөп алуу мурда жаш кезде жок беле, же элестете албайчыңызбы? Эми баягы курбум айткандай төрөп албайсың десе шок болчу элем да. А кезде мээм даяр эмес болчу экен да. Кантип эле коляскада кантип төрөйт деп. Анан кийин ушу кыздарга аралашып, ушу Венера төрөгөндөн кийин деп калдык анан өкүнүп. Бирок ошо ден соолук позволять этпейт, кээ бирөөнө позволять этет экен. Болот, төрөп атышат, кыздарыбыз төрөп атышат. Молодцы дейм, алар вообще молодцы. Ошо бала багат анан кийин. Мына мен ошол кезде төрөгөнүмдө бала 20га чыгып калмак экен да. Мен баспай калганда сиңдим жаңы төрөп келген, баласы 22-де. Чоң ошол байкушум бизди майда чүйдө жумуштарды жасап, көтөрүп алып чыгып, көтөрүп киргизип, үйдө ошол эле. Эркегибиз ошол аман болсун дегендей. Ошо сиңдим баласы ошо чоң бала болду. Кезинде мен анын бешигин терметип жатчымын. Мен керебетте жатам, ал бешикте жатат, иле ак болчу. Анан мамам жаныма алып келип койчу, Сулайманды кара, термет. Сен күчтүү болосуң. Ошону терметип атып дагы күчтүү болдум да мен. Колдорум, немелерим күчтүү болуп, отурганды үйрөндүк, тамак жегенди үйрөндүк. Кадимки эле кичинекей баладай болуп калат экенсиң. Жөргөлөгөндү үйрөнөсүң, ушу бардык
кийингенди үйрөндүм, кийингенди билчү эмесмин мен. Мисалы кийингенди үйрөндүм, кийимим өзүмдүн кийимимди кийгенди үйрөндүм. Анын баарын үйрөнгөндөн кийин анан отуруп алып анан бирдеме жасаганды жана айтып атпаймынбы, невропатологум орус болчу, ушу орус аял аябай көп жардам берди да бизге. Сразу трудотерапия кылды, жалгыз тыштабагыла деди, иштеткиле деди. Бул коляскада отурса да кадимки адамдай жашаш керек. Кудайга шүгүр дегиле, эки колу иштеп, башы иштеп атканына Кудайга шүгүр дегиле деди да. Ошол мамамды эметти да. Мамамды мындай даярдап, колуңарды таштабагыла, буга үйрөткүлө. Жаш бул, 27 жашымда, жаш бул, окусун бирдемкени үйрөткүлө деп, ушу жана китептерди алып келип, окутуп, үйрөтүп, ушу мен колөнөрчүлүккө неметип кеттим да. Басым. Башка кыздар бар, мисалы, ыр жазган кыздарыбыз бар, ырдаган кыздарыбыз бар. Мисалы, мен апам жакшы ырдайт, биз ырдай албайбыз. Апам жакшы ырдайт. Азыр эми ырдабай калды да. Уже айта берет, силер ырдабай койдуңар, ырдасаңар жакшы ырда, үнүңөр жакшы чыкмак депчи. Арабада отурган айымдан бир интервью алганда айткан да, Назира биз капризин алып калабыз депчи. Эч нерсени жактырбай эле, мүнөзүбүз дагы өзгөрөт. Мен андай эмес болчу мурда, шайыр элем. Анан жаныбызда турган инсан бул чыдабай кетет депчи. Ошондуктан биз турмушка чыга албайбыз, кээде жада калса туугандарыбыз дагы биз. Ал бардык кыздар андай эмес. Мисалы, мен андай эмесмин. Капризный болосуң, сен эмнеге жок, ооба, мен характерим өзгөргөн жок деп ойлойм. Себеби мен мурда эле ошондой болчумун. Мындайда капризный адам эмнеге капризный болот? Себеби анын жанында адамдар көп. Үсүсү деп аны аяй берет. Мен деле үйдө жүргөндө, 18 жыл үйдө жүргөндө мен өлө капризный болчумун. Потому что апам карайт, папам карайт, байкем бар, сиңдим бар, тамакты алдыма алып келип берет. Бул жакпайт, это не хочу деп ушинтип капризничать этесиң да. Анан четинен атаң өлдү, байкелериң өтүп кетти. Сиңдим ооруп кайра жакшы болду, апам после инсульта, аны чырмалат экенсиң да, өзүңдү өзүң колго алат экенсиң да, аргасыздан. Аны кимге каприз карматасың? Азыр каприз карматсам өзүм эле мен жалгызымда өзүмө капризничать этедим да. Бирок болот кээде мындай чарчап каласың да. Чарчайсың да. Неден чарчайсың? Маска таңганданбы? Дайыма жакшы бергенденби? Адамдын ар кандай энергиясы болот да. Мисалы, мага ар кандай клиенттер келет. Мен, например, алардын көйгөйүн уккандан неметпейм, тартынбайм. Кайра мен аларга жардам бергенге аракет кылам. Кеңешип, акыл сураган кыздар болот. Кайра мага акыл айтып кеткендер болот. Ар кандай болот да. Анан арманын айтып кеткендер болот. Ал айткан арман менде калат, ушу салондун ичинде эле калат, сыртка кетпейт. Ушундай да. Анан ошон үчүн жанагы капризничать эткен, ошо жана эркелеген, эрке да ошончу. Мен өзүмдү өзүм түрчү эмесмин, мен сиңдим түртүп жүрчү да. Ай, ар жакка чыкпай кулап кетесиң десе, сен эмнени карап атасың? Кара деп ушунчумун да. Ушундайга жеткенбиз да. Сиңдиңиз аман болсун, Жок, аман болсун. Эми азыр албай ушу апамды карап атат да. Көбүнчөсүн ушу апамды карап өзү да иштейт мугалим болуп, анан убактысы аз болуп атат да. Өзүңдү өзүң карайсың да. Бул жерде кыздар бар, жардам сурайм, жардамдашып койгула, тартышып койгула. Мындай экен да, тубаса төрөлгөндө мен ушундан төрөлдүм деп, ал кишинин жарасы жеңилирээк болот экен да. Аны элестетсеңиз, ал санын аман болуп, чуркап басып жүргөн инсан баспай арыбай отуруп калган амал. Сизге кандай болду? Кабыл алуу? Бул кабыл алуу, мен үмүт менен эле жашап келдим да, ошо мына эртең басып кетем, бүрсүгүн басып кетем. Анан больницада 4 ай жаттык, а жерде баягы көз ачыктар бар келип калат, анан алар ой 4 жылдан кийин басасың десе 4 жылды күтүп жүрөбүз. Анан да бирөөнү алып барып калса 6 жыл десе 6 жыл ушинтип күтүп жүрө бердик да. Үмүт менен жашап келдик да, мына басып кетебиз депчи. Бирок невропатолог сразу айткан да. Ошол жылы эле, инвалидностька чыгарган жылы эле биз 1 айда бир барып турчу, ошол сразу айтты, баспайт бул деди. Баспайт, үмүтүңөрдү үзгүлө, бакшы-макшыга барбагыла деди да. Бирок ошондо да үмүт үзүлбөйт. Үмүт үзүлбөйт экен эч. Азыр эле басам деп. Ооба, азыр деле кечээ эле мен могу немеге таянып турсам, боюм узун мен. 1.60 дейм. Таянып турсам, тиги күскүдөн кадимкидей өзүм узун болуп көрүнөт экенмин да, анан элестетип койдум да, ушу бутума турсам бир ушундай боюм узун кыз болмок экенмин. Эми баягы тиги подружкам айткандай, каякта уже биз чоң аял болдук да депчи.
А мен тамашалай берем, жок, мен дагы эле 27 жаштагысың дейм. Неге сүйлөсүз? Иә. Неге сүйүнөсүз? Күндө таң атып ошого сүйүнөм. Эч жерим оорубаганына сүйүнөм да, ошо башым оорубаганына сүйүнөм. Башым көп ооруйт, сотрясение алгам да. Ошого сүйүнөм. Анан үйдөгүлөрүм, апам аман, сиңдим аман, ушулар аман. Алар бар, мен бармын да. Мен ошондойм да, мен алар бар, мен бармын. Кудай ошолорду аман кылсын да. Ошолор эртең менен туруп жакшыга бар ошолор да. А эмнеге өкүнөсүз? Болобу ошондой учурлар? Төрөбөй калганына өкүнөм. Үйөгө тийбей төрөбөй калганына өкүнөм да. Ошол кезде мүмкүн 27 жаш, көп эле жаш экен, акчанын артынан кууп кеттик да. Ошол кезде менден көп акча тапкан жигит барбы дечимин да. А кезде деген теңге менен Алматыга товар таш бир сумка полный акча. Коркпойт экенмин да, жүрөк курч экен. Азыр коркокмун мен. А кезде коркчу эмес экенмин. Жалгыз өзүм. Ошол кезде деле бирок уурулар бар болчу, уурдап, тоноп, өлтүрүп деле кетип атты да. Аны коркпой эле ошентип жүрдүк да. Жашоо өтүп кетет экен да бат эле. Бирок ошол кезде апам айткан, ошо авария болор жылы айткан да апам, ошол жактан бирөөнү таап төрөп албайсыңбы, жашың деле келип калды десе. А мен мама эл эмне дейт дегем да. Ошодан чыктыңызбы, эл эмне дейт дегенде? Ошо эл эмне дейт деп койгом да. Андан кийин эле 6 ай өтпөй эле машина коюп кетти кышында. Ошо бирок мунун баарычы отуруп алып эле мындай болсо кандай болот эле дей беребиз, бул Кудайдын буйруганы бул. Жазганы. Сен болосуң дедиби, коляскада отурасың дедиби, каякка эмет болосуң да. Потому что случайно эле жыгылып кетип баспай калган кыздар бар. Эшиктин алдына тепкичтен кулап кетип 18 жашында баспай калган кыздар бар бизде. Ушундайлар бар да. Ал тепкичтен эмне түштүң деп үй бүлөсү дагы до сих пор урушкан кыздар бар да. Неге чыгасың, ал үйүнө эле кирип бараткан тепкичтен жыгылган кыздар бар да. Ошон үчүн машина коюп кетип, анан мен баспай калдым, анын баарын ойлой берсең, жөн эле депрессия дагы кошулат да, депрессия болосуң да. Булчу ойлобош керек да, жакшы нерсе ойлош керек. Жакшы нерсе ойлош керек, анан пландаш керек да. Ар нерсени. Мага мен өзүм өкмүш эле эме болор элем, блогерша болор элем да. Анан мага көп каттар келет да. Суранам сизден жардам бериңизчи, мен депрессиядамын деп берет да. Мотивация бериңизчи депчи. А мен ошолорго айтам, да, силер депрессияда эмнекин билбейсиңер. Депрессия дегенде киши телефон карамак түгүл, тамак ичпей калат. Ал асманды эле карап жата берет. Сен мага жазып атасың. Демек сен соп ойлойсуң, буруп сен жалкоосуң деп коет. Бул кандай жооп? Жакшы жооп. Сизге да жакшы жооп. Сизге да ушундай каттар келсе керек, тилекке барып. Келет. Ошондо эмне жооп берет элеңиз бизди көрүп жаткан мырзалар болобу, айымдар болобу? Иште жана иште. Чык үйдөн. Үйдө 4 стенанын ичинде. Мен карантинде көп адам депрессияда болду. Потому что баарыбызды камап салды да. Ограничить этип салды, чыга албай калдык да. Ошондон депрессия болду. Экөөс 20 мүнөттөн бери берде отурасыз. Чыга алайышпы? Чыга ал. Таза абага, э? Таза абага. Эмне жейли? Балмуздак жейсизби? Балмуздак жейлиби? Дайчы балмуздак жейсиз. Розайым, сизди эмне өкүндүрөт? Жолдор, Кыргызстандагы. Жолдор начар, анан неме мүмкүнчүлүк жок да бизгечи бул жерде. Бирок ошону деле карабастан жашап атабыз го. Море по колено болчу. Тартып кой, түртүп кой деп. Транспорт маселеси аябай өкүндүрөт. Эң чоң ошо маселе транспортта, потому что мен тапкан каражатымдын көбү эле таксиге эле кетип атат. Мына чыктым болдум, 1000 сом жөн эле жолго кетет. Нары бери. Хоть центрга барам, хоть аптекага барам, больницага барам, бүт эле ошо да. Каражаттын баары такси. Кандай жардам берет? Жардам берет, ооба. Биздикилер жакшы, аябай жакшы жардам беришет.
Кыргызстанда башка жакта билбейм, биздин таксисттер жакшы. Арасында болот эми жаман адамдар. Бирок ал чанда, но биз алар неметсе, мисалы агрессия болуп, мен машинама батпайсың, тиги бу десе сразу түшүп кетип каласыз да, башка такси заказ беребиз да. Яндекс деген бат эле келет да. Жоргодо деле льгота бар, бирок жорголордуку временный да, 3 айга. 3 айга эле анан болду. Токтотуп калышат. Скидка деген. Скидка эми мисалы өзүңдүн по прописке больницага барсаң, анда уже бесплатно караласың. Башка жерге барсаң төлөйсүң. Частныйлар, азыр бизде баары эле платный да, бүт платный төлөнөт. Анан башка льгота жок, бардын алып салган да азыр. Единственный жанагы 5 жылда бир коляска берилет, 5 жылда бир курортко путевка берилет, биринчи, экинчи группа болду. Анан кийин калган жардамды ошо айыл өкмөттөн алабыз да. Айыл өкмөт 1 жылда бир 2000 сом берет. Дарыга деп. Анан башка мисалы бизнес, буну бизге окшогондордучу мындай колдогон нерсе жок да. Азыр мен президенттин жарлыгы бар эмес белем. 100 000 сом. Алгачкы бизнес ачканга бир жардам болсун депчи. Сиздер ала албайт экенсиздерби? Мен мисалы соцзащитадан пенсия алам, аны соцфондтон алган пособие алгандардыкы да. И то ал акча кайра возвратно, мен ойлойм бул туура эмес депчи. 100 000 эч нерсеге жетпейт да. Мисалычы 100 000 менен чоң бизнес ача албайсың, но баары бир бизнес ачам деген адамдарга кандайдыр бир жардамда ал деле мисалы кайра возврат кылган эми, возврат кылган туура эмес деп айтам да. Саламатсызбы байке? Бизге 2 мараш берип коесузбу? Кайра возврат экен ал 100 000 сом. Ооба, кайра возвратын пенсиясынан удержание кылып коет экен. Мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы. Ооба. Сиздин пенсияңыздар 100 000 сом кайра кармап калат экенби? Ооба, мисалы фондто соцфондтон пенсия алгандардыкын кармай берет экен. Ошолор ошондой договор түзүлгөн экен да, ошо 2 жылда кайра төлөп берет экен. А мен ага илинбей калдым. Неге? Потому что мен соцзащитадан пенсия алам. Өзү анан кыздар менен кафе-сетке барганда кандай? Бизде кафелерде барбы ошондой шарттар? Шарттар кээ бир ошо издейбиз да. Издейбиз. Силерге алгач эмне болуш керек? Пандус. Мына көрдүңүзбү, бияка кире албайм. Бу байке такай өзү чыгып мени обслуживать этет. Телеп коюп берип кетет. Ооба. Кайда жакшы келет. Ооба, мен акчасын берип коем. Ооба. Эже чыгат, байке чыгат, өздөрү чыгат. Же болсо бирөөнү жиберем, чыгып алып койчу мага деп. Ошондойбуз да. Анан достум жок, мына мектепте бар экен мисалы. В основном мына подряд жок доступ. Негизи жок салып атканда ошол нерсени байкаш керек, Бай, ооба. Эмечи, сиз айтып атпайсызбы, бүт эле акчам бар, таксиге кетет деп. Мамлекеттик эмелер, транспорттор. Автобус келип эле жатат, келип эле жатат. Келип аткан автобустарда жок да. Ичи тепкич болуп атпайбы? Троллейбустарда бар. Кээ бирөө чыгып ачса керек, мен бирок ачканын көрө элекмин. Көбү ачпайт, токтобой албай кетет. Анан немеде катып калган. Тиги чыкпай, пандусу чыкпай, бар пандус катып. Өткөндө бирөөсүнүкүн чыгара албай койду да. Ким эле дат басып катып калыптыр. Ургулап чыгара албай койду. Эме? Мисалы үчүн, сиздер бизде мындай кыдырып көрдүңүзбү? Мамлекеттик иш-чаралар болгондо филармонияда болобу, дворец спорта да болобу, балким кыргыз драм театрларда ушул пандус бар экенби? Жок. Дворец спортко барганбыз, жок экен. Бирок артынан кирсе болот экен дворец спортко. Таксилер токтоду, өткүлө деп атат, токтоду. Ошол анан башка жерде жок доступ. Роза эми подружкаларыңыз менен барып концерт көргүңүз келет, кинотеатрга барып жакшы бир кино көрсөм деп кыялдансаңыздар керек. Бизде ошондой мамлекеттик маданий борборлордун абалдары кандай? Сиздерге ылайыктуу барбы мындай? Жок, жок да. Эмне жана орустар айткандай желает лучшего деген жок. Доступ жок, ооба, бара албайбыз. Анан кафелерди издейбиз, ошондой доступ бар жерлерди издейбиз да. Бул жер сынып калыптыр, тиягынан түшсөкпү? Бияк сынып калыптыр, түшө албайбыз. Жокпу, дворец спортада, филармонияда, кыргыз драм театр жокпу? Жок, эмеде дворец спортто артынан кириш керек экен да, алдында жок экен. Драм театр, по-моему, жок аякта. Көйгөй экен да, ошондой сиздерге. По-моему, даже Белый домго, ак үйбү? Аякта деле жок болсо керек. Мен оюмча, муну артынан түшүп кетеличи. Центр избиркомдо бар, себеби биз ошол жакта иштеп калдык да проект менен. Аякта доступ жасалган, жакшы аякта, специально бир бала иштейт ошол жакта, Дастан деген. Анан
Туалеттери да бүт доступ бар аякта, Центр избиркомдо. Башка жерлерде жок, ошо чоң музейде бар, башка жерлерде жок. Именно развлекательныйчы. Кафелерде эле издейбиз да ошондой доступ бар жерлерди издейбиз. Пособие алганда калбадыңызбы? Канча аласыз пособие? 8.000 тегереги. 8.000 сом тегереги. Жыл өткөн сайын көбөйүп турабы же тескери? Меники баягы стаж работы аз, ушундай да меникичи, пенсия манан. Ошон үчүн мага где-то бир мисалы башкаларга ошо стажына карата кошулат да. Аябай мындай прям аябай кошулбайт да меники. 200-300 ушундай кошулат да. Мамлекет тарабынан кандай да жардамдар барбы? Балким бир Жок. Тамак аш жактан, продукты жактан. Жок, азыр мындай эле кайрымдуулук фонддор жардам берет, тамак аш жагынан. Анан мамлекеттики 2000 сом бир жылда бир дарыга анда официальный заявление жазыш керек. Мен салон ачылганда жардам сурап баргам, айыл өкмөткө, акимге бардым. Ошо мага жардам бергиле, биз ушу мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар иштеп ушинтип эметип атабыз деп эметсем, бюджетте акча жок деп эле койду да. Мен ойлойм ушу өкмөт именно ушу мүмкүнчүлүгү чектелген иштегенге аракет кылып аткан адамдарга бир жардам берсе депчи. Себебизге бизге ары тартсаң ары жетпейт, бери тартсаң бери жетпейт да. Мисалы Кара Жыгачта жашап калган үчүн ачылды да бул салон. Мен кайсы жерде жашасам, ошол жерде иштешим керек да. Себеби мен тапкан акчам жөн эле жол киреге кетип калат да. Анан кыш болот, жамгыр жайт, кар жайт, коляска менен барып келип иштеш өтө кыйын да. Анан бул Кара Жыгачтан деле издегем ошондой үйлөрдүчү, мындай үй болсо көчөгө карап турган. Ошонун бир комнатасында жашап, анан ошол жерге салон ачып иштесемби депчи, бирок андай үй таппай койдум да менчи. Азыр ошондой эмне үйдүн эси батирден чыгып атабы? Ооба, азыр баягы светти эконом кылып койбоду? Ошо ограничение кылып коюп, ошо мен жашаган жерде швейный цех да бар. 6 квартира бар. Свет талашып атабыз да бизчи. Кышында же тамагың бышпайт, же үйүң жылыбайт, тоңуп каласың да, же суусуна кол жуя албайсың. Анан ошо эң көп жалобаны мен бердим болуш керек. Мени чык деп атат да эми. Эми 2 айдан бери квартира издеп таппай атам. Мен 1 ай убактым бар. Ушу эптеп издеп таап кетишим керек да. Анан кайсы жерге жашасам ошол жер мен эми Кара Жыгачтан издеп атам да. Анткени салонуңуз бул жерде. Салон бул жерде. Эгерде бул жерден квартира таппай калсам, айла жок, эми тетиги Аламидин жакта ошол тарапка көчүп кетишим керек да. Анан ошол жактан кайра салон ачып иштебесем, себеби мени жумушка албайт. Азыр бир учурдан пайдаланып, бизди көрүп жаткан замандаштарыбызга бир кайрылуу жасап кетейли. Эгерде сиз Кара Жыгачтын тургуну болсоңуз, жашоочу болсоңуз, балким квартираны берсеңиз батирге, анда мынакей сиздерде Кара Жыгачта жашаган, өз мээнети менен каражат тапкан, өзүнүн жанын баккан, албайт, элден акча сурабайт, өзүнүн бир аракети менен салонду ачып иштеп жаткан Роза айымга жардам берип койсоңуздар. Балким бул эми Кара Жыгачтан чоң да, балким кайсыл жерде батир берилип жаткан Роза айым билбейттер. Ушул видеонун астына биз Роза айымдын аккаунтун жана телефон байланыш номерлерин калтырып кетебиз. Балким дагы бир жардамдар керек, жардам берем десеңиздер, иши кылып бүт контакттарды видеонун астына коюп коебуз. Кайрылыңыздар, колду сунуңуздар. Жана айтып коюшат го, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарсак, биз Роза айымга жардам бере алабыз. Розичеке, эми кейбеңиз? Кудай буйрса батир табылат. Кейбиз. Салонду иштетесиз. Кудай буйрса. Иштейт экен, аларга дагы иш менен камсыздап жатасыз. Сиз менен бүгүнкү күнүм абдан жакшы өттү. Мен сизди көргөнүмө кубанычтамын. Мен ишенем, бул биздин акыркы жолугушубуз эмес. Жыл сайын келип ушу сизден кабар алып туралы, кандай жаңылыктар болуп атат ушул Роза жедем деп. Сиз аябай жакшы маалымат бердиңиз. Жыл сайын келип ушул сизден кабар алып турабыз, ушул Роза жем эмне кылып атат экен, дагы эмнени кыйратты, Кудай буйрса ошол. Анан сизге ден соолук эми. Рахмат. Ден соолук. Дайыма ушундай ачык маанайда 50 жаштам десеңиз аябай таң калдым да. Ушундай жаш көрүнөт экенсиз. Өзүңүздү таштап салбапсыз. Сизге мен суктануу менен бакыт каалайм. Ошол. Рахмат. Тойго келели. Ооба, буйрса. Рахмат. Биздин көрүп жаткандарга калат элек айтсаңыз, анан кетели, чай ичип. Аман болгула, кыргыз элим бар болгула, самый главный ден соолукта болгула. Анан иштегиле. Иштесеңер көп нерсеге жетишесиңер, ийгиликтерге да жетесиңер. Жакшы. Замандаштар, иштесең тиштейсиң дейт. Азыртан аракет кылгыла, тиштеп калганга.
Аты жөнүм Назира Бердиголова. Эгер сиздерде дагы ушундай бир жакшы окуя болсо, эгер сиз өзүңүздүн жан дүйнөңүз менен бөлүшүүнү кааласаңыздар, анда биздин YouTube каналдарыбызга жана Instagram баракчабызга жазыңыздар. Сиздин тагдырыңызды биз расмий YouTube каналыбыздан чагылдырып берүүгө даярбыз. Көрүшөбүз. Катталгыла, жакшы комментарий жазгыла. Роза эжекем сиздердин комментариңиздерди сөзсүз түрдө окуйт. Ошондуктан жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейитет. Жакшы гана сөздөрдү жазгыла. Көрүшөбүз.